Кубантай Эрназаров кызмат сүрү. Жай саратанга карабай үстүнө жапжаңы костюм шым, аппак көйнөк кийген Жоробай жизде оштун бир чекесинде автоунааны күтүп отурду. Жоробай жизденин чыкыйып кийинишинде бир мандем жатат. Каракулжанын борборундагы тойкуналардын биринде өткөн айненесинин 80 жылдык маареке тоюна ат арытып атайын Бишкектен келген. Бир жума алдын апасынын маареке тоюна камданганы кеткен жубайы дагы ататынча шалпийип кийинип келсең, Каракулжанын босогосунан бастырбай туруп, түз алайга кууп жиберерин айтып, кулак мээсин жеп таштады эле. Жашырганда эмне? Жоробай жизде аялынан корко турган. Үйдө аялы башкарат. Болор болбоско атыраңдап берген аялынан Жоробай жизде көбүнчө куп болот, биздин өкмөт башчы же кадырыңыз жан болсун, улуу урматтуу президент деп жагалданып кутулат. Ошого Каракулжада өтө турган маареке тойго улуу урматтуу президенттин кадырын сыйлап, жапжаңы костюм шым, аппак көйнөк, жаңы саркеч туфли кийип, галстукту чыкыя тагынып кирип келген. Аны көрүп президент аялы тааныбай калса болобу? Той болду. Тойдун эртеси да болду. Аялы тойдун шылтоосу менен Каракулжада 10 күндөй жүрүп кетмекчи болуп, айылда калды. Жоробай жизде кызматтан суранып келген соң, Бишкекти көздөй эми жалгыз жолго чыкмай болду. Ошко келер замат WhatsApp'тагы такси Ош Бишкек аталыштагы группага өз жагдайын билдирип кыскача маалымат кат жолдоду эле. Көп өтпөй Бишкектен бир келин WhatsApp'тан жеке номер менен байланышка чыгып, күйөөсү айылдан борборду көздөй сапарга чыкканын, 1 саат аралыгында Ошко барып каларын, Бишкекке жөн гана шерик болуп кетишке бир адам ала кетерин айтып, белгиленген жерде жылбай күтүп туруусун суранды. Автоунаа маселеси чечилген соң, Жоробай жизде жүгүн жол боюндагы отургучка кое салып, дүкөнгө кирип кетти. Бажаны көргөндө бажанын башы кычышат демекчи, маареке тойдон соң Каракулжанын борборундагы заманбап мончолордун биринде шагыраган бажалар ойда жыргап жер жазышкан. Ошого башы зыңылдап ооруп калыптыр. Муздаткычтан бир бөтөлкө муздак шарапты алып жатып, WhatsApp'ты караса, президент аялынан мындай узуун кат келиптир. Жолдо шалпыңдап ичип чычпай, чыкыйып жакшынакай кет, түзү келе чарчадыңар. Жетет ошол. УКМКнын кадырын түшүрбө. Сени бүткүл УКМК коллективи аке деп сыйлаган аксакал адамсың. Шилекейин коюлуп жолдо мас болуп баратсаң, сени УКМКнын адамдары урматтаган адам деп ким айтат? Бул кылыгын аялы түз эфирден байкап тургансып, катуу коркуп кеткен жаны бир бөтөлкө муздак шарапты ала муздаткычка салып, анын ордуна чоң желим бөтөлкө коюлган муздак пиводон бирди алды. Жол боюндагы отургучка кайтып келди да, муздак пиводон култ-култ ууртаганча маңдайына назар салып олтурду. Куйкалаган аптаптан ордолу Ош шаары саргыч тартып, кыйла жүдөй түшүптүр. Жолдун аркы өйүзүндөгү оюн аянчасындагы ысыктын күнүнө карабай, кулун тайдай оюн салып жүрүшкөн мотурайган бөбөктөрдү карагандан көзү тойбойт. Оюн аянчасы эскилиги жетип, селкинчектин отургучу сынып, бөбөктөр үчүн коюлган отургучтардын тактайын бирөөлөр чыгарып кеткен тура. Тамтыгы чыккан футбол аянчасында 4-5 жеткинчек сапырылган чаңга карабай топ тээп жүрүшөт. Аянчанын бир бурчуна коюлган таштанды челек акыр чикириге үйүлүп калыптыр. Оюн аянчасынан 30-40 кадам ары жакта эскилиги жеткен имарат жайгашкан. Бейтапкана окшойт шекил. Имараттын кире беришиндеги күнөстүү жерге коюлган узун отургучта бир нече боюнда бар аялдар отурган экен. Айрымдары коляска түртүп ары бери басып жүрүшөт. Боюнда бар бөбөк жетелеген аялдарда көлөкөлөп серин олтурганга кенен жай салып коюшса гана. Кирерге көлөкө таппай, колундагы китепче менен төбөсүн күндөн калкалап бейтапканада кезек күтүп турушкан аял затын көргөндө адамдын зээни кейит. Пиводан култ-култ ууртаганча аларды карап турган Жоробай жизденин буга ичи эңшериле түштү. Эгер колунда байлыгы жетиштүү күркүл ишкер болгондо, заңгыраган мечит, намазкана эмес. Эң оболу улут келечеги, жаны жай албай чурулдап ойногон бөбөктөр үчүн заманбап оюн аянчасын куруп, бейтапкана астына боюнда бар эмчек эмизген аялдарга
бардык шарты менен ыңгайлуу жай курмак. Ушуга окшоп каралбай калган жайлар өлкөдө миңдеп саналар. Муну ойлогондо кыялкеч жаны дагы адатынча кыялга берилип кетти. Тигине Жоробай ишкер оңдоп түзөп берген балдар үчүн жаркыраган оюн зоок аянтчасы. Бөбөктөргө бардык шарттар түзүлгөн. Андан ары турган бейтапкана короосунда Жоробай соопчулук катары салып берген заманбап салкын жайда бейтапканада кезек күткөн аялдар отурушат. Ал жайдын бир бурчунда аялдар чаңкоосун кандырганы чоң идишке булактын муздак суусу толтурулган. Кондиционер тынбай иштеп турат. Оюн аянтчасы менен бейтапкананын айланасына толтура жашыл бак тигилген. Бир кем дүйнө. Эгер колунда болсо Жоробай жезде мындай соопчулук иштердин далайын жасайт эле. Ушундай таттуу кыялга магдырап олтурган маалда ары жактан бирөөнүн кыйкырганы угулду. Киши, бери бас! Жоробай жезде карай салса, жолдун аркы тарабынан автоунаа терезесинен бирөөнүн башы кылайып көрүндү. Аны көрөр замат сумкасын көтөрө автоунаа тарапка бет алды. Баасы $150,000 чапчыган жапжаңы Lexus автоунаасын айдаган эгинде биртке сакалы бар. Башына топу кийген кара тору жигит Жоробай жакындап барар замат күн кетти. Жоробай деген сенсиңби? Ассаламу алейкум тууган. Ооба мен. Түш кеттик. Автоунаа ичине отурган соң Жоробайдын жаны жыргай түштү. Унаа ичинде кондиционер иштеп, сырттагы куйкалаган күнгө карабай ичи жанга жагымдуу салкын. Түшкөн адам тозоктон качып, бейишке чыккандай эле сезилет. Автоунаа зуулдаган бойдон Бишкекти көздөй жөнөп кетти. Кенен орундукта чалкалай олтурган Жоробай колундагы муздак пиводон култ-култ жутуп баратты. Ортодо дале үнсүздүк. Айдоочу жигит сөзгө сараң көрүнөт. Бир аз жүрүшкөн соң айдоочу жигит Жоробайдын колунан пивону ун чукпастан сууруп алды да унаанын ачык терезесинен ыргытып жиберди. Буга Жоробай селт эте түшүп, көз кырынан капкара көз айнек тагынган жигитти карады. Кара торусунан келген бука моюн, буура сан жигит экен. Чыпыйган спорттук кийиминен булчуңдары буркуюп көрүнөт. Бул турушунда 2-3 жалгыз өзү эле торойто чапчудай. Буга сестенген Жоробай анын орой мамилесин байкамаксанга салып кутулду. Алдыда бараткан унаа жигиттин жолун туруп, кыйла убайымга салды окшойт. Эми жигит алдындагы унааны кууп өтүп, алдынан туруп, бир топтон кийин жол боюна кысып токтотту. Унаанын ачык терезесинен токтогон автоунаага карап кыйкырды. Келе со, көзүң барбы? Карабай дабайсыңбы? Мен эреже менен эле келатам. Автоунаа ичинен бирөөнүн үнү угулду. Өзүңөр эрежени сактабай жатпайсыңарбы? Менби? Жигит күркүрөп берди. Амей тууган, айдоочунун шаштысы кетти. Анан менби? Жигит жооп берген жок. Булкуна автоунаасынан атып чыкты. Энең дурайын, чык мындай, сүйлөшөлү. Тигиниси мунун кебетесин көргөндө жүрөгү түшүп калды окшойт. Жигит автоунаадан түшө калганынан пайдаланып, алдыга зуу айдаган бойдон көздөн кайым жоголду. Ызырынган жигит автоунаага олтуруп айдап жөнөдү. Анын кейпин көргөндө бул жакта турган Жоробайдын оозуна келиме кирбей апкарый түштү. Жаалданган арыстандан бетер бул жигит жинине тийгенде эки чайнап бир жутуп салчу эрен көрүнөт. Жалал-Абадка жакындап калышкан. Кан жолдун ушул тушу оңдоп түзөөгө муктаж болуп, асфальт жолдун бети ойла түшүптүр. Автоунаа өпөңдөй жүрүп бергенде Жоробай жигиттин ачуусуна тийип албайын деп, бир чети жигиттин $150,000 жапжаңы Lexus автоунаасын аяп, майын түрдө үн катты. Өкмөт коррупция менен катуу күрөшүп, салыкты көзөмөлдөп, жолдорду оңдоп койсо болот эле. Ишкерлерден түшкөн салыкты туура пайдаланып, эч кимге жедирбей, анын эсебинен карапайым элдин айлыгын, пенсия, пособиянын көтөрүп койсо гана эле. Мунун айынан канча кыргыз сыртка тентип кетти. Мындай кетиште карапайым элге аны менен силердин ишиңер канча? Жигит сөздү жула тартты. Тим эле Америкада жүргөндөй сүйлөйсүңөр да. Жакпаса Америкага кеткиле да анда. Ойдо жок жерден жигиттен жаш баладай кагуу жеген Жоробайдын осолу 10 пул болду бейм. Шөмтүрөгөн жаны андан бетер шөлбүрөп, буга жооп катары моюндагы галстугун түздөмүш болду. Үстүнө кийген костюм шымы чоң эле түшкөнсүп, шалбырай түшкөнсүдө. Ортодо дагы жымжырттык.
Жалалабадтын кире беришиндеги Мухаммед Ажы кафесине жакындаганда айдоочу жигит жүрүшүн сейилдетип барып, жол жегине токтоду да Жоробайга кайрылды. Мен шам намазын окуп, анан бертке тамактанып алайын. Силер да тамактанып алгыла. Жолдо башка токтобойбуз. Макул инем, сиз айткандай болсун. Эки унаадан түшүп баратып, Жоробай сумкасын көтөрө түшмөкчү болду эле. Автоунаасын кулпулап жаткан экен жигит кыйкырып берди. Ошол жаман сумкаңды ким урдамак эле? Коюп кой ордуна, тура берсин. Мейли инем, сиз айткандай болсун. Мааракеге тойдун шылтоосу менен алыс жакындан келип топтоло калган бажалар менен 3-4 күн удаа катуу майрамдап койгону Жоробайдын тамакка табити анча тартпады. Кафенин ичине кирген жок. Болгону сыртка коюлган сөрүгө отуруп, болгону бир самса менен бир чайнек көк чай ичти. Маңдайында пиво жаныбар көздөн учат. Андан соң акырын автоунаа тарапка басып келип, кафеге кирип кеткен айдоочу жигитти күтүп, жол боюнда ары бери басып жүрдү. Бир маалда айдоочу жигит чыгып келди. Маанайы негедир бир аз көтөрүңкү. Баягы бети салаңдап үңүрөйгөн жигит жок. Кара тору жүзү тамылжый түшүптүр. Чоң жолго түшкөндө Жоробайга жайдары кайрылды. Кандай тамактандыңыз байке? Баары жайындабы? Жакшы инем, жакшы. Түзүк, жакшы эле болсун. Түштүк тарапта күн кечтеп баратат. Жолоочу катары Жоробай жезде жигитти сөзгө тарткысы келди. Жинине тийип албайын деп астейдил сурады. Кайдан келатасың, инем? Айылдан, дей салып жигит дагы жим бойдон жүрүшүн улантты. Бир аздан соң жигит ичиндеги бирдемесин сыртка чыгаргысы келди бейм, өзү кеп баштап калды. Айылга мечит салып келетам, аке. Түзүксүн инем. Жоробай жигитке жалт карады. Жалгыз өзүң салдыңбы? Ананчы? Жигитке бул собол жагы берди окшойт. Жаз алдын курулушун баштап, жайды аяктап, бир сезонду эле бүтүрүп таштадым. Жараткан ыраазы болсун инем. Сонун иш кылыптырсың. Машалла, аке. Алла разы болсун. Айылыңарда башка мечит жок беле? Айыл борборуна мындан 5-6 жыл илгери араптардан спонсор табылып, жаңы мечит салынган. Мен да алардан калышпайын деп, өзүбүздүн көчө тарапка чоңдугу дал ошондой мечит салып таштадым. Кудай ниетиңе жараша тапканыңды берекелүү кылсын инем. Машалла, аке. Аллахтын көзү түз болсун. Айылыңарда мечит болсо, сен дагы мечит салбастан, анын ордуна балдар ойногонго аянтча куруп, тамтыгы чыккан төрөткана, бейтапкана сыяктуу жайларды оңдоп берсең, мындан да чоң сооп болот беле дейм да. Жоробай жигитке карады. Мынтип сурарын сурап алып, Жоробайдын дагы куйкасы курушты. Оозунан жаңылып калганын дароо сезип, өгүздөй күркүрөгөн жигит буга дагы кандай жооп кылаарынан чоочуп, дагы шөмтүрөй түштү. Бирок Кудай жалгап жигит кагып силкип жиберген жок. Бир топ ойлонуп туруп, анан жооп берди. Бул айтканыңызда туура. Бишкектеги белгилүү аалымдар менен чогуу чай ичишип турам. Алар мечиттен башка жай салганын сообу азыраак болуп каларын. Мечит салган момунга Аллах акыретте 5 карыз болорун айтышты. Туура инем. Мечит салган деле өтө сооптуу иш. Көрүнгөн адам эле мечит сала бербейт да. Ананчы, аке. Булар аркы беркине сүйлөшкөнчө автоунаа Кара көлгө жетип келди. Шаарчаны аралай өтүп баратышканда Жоробай жигитке акырын суроо узатты. Өзүң эмне жумуш кыласың, инем? Жыгач жана мебель бизнес, аке. Ишкананы Бишкекте ачтыңбы? Жок. Ишкана ачкан жерим жок. Жигит күлүп жиберди. Казакстандан жыгач мебель таш бизнес кылам. Казакстанда токой деген жок да. Жоробай таң кала сурады. Анан ушулар сыртка жыгач мебель чыгарышат бекен. Ошону айтпайсызбы? Жигит каткырып күлдү. Жыгач менен мебель Казакстанга Россия менен Белоруссиядан келет. Биз бул жакта Казакстанда жасалган деп уруп сатабыз. Эмнеге? Себеби Россия дегенде бажы салыгы кымбатка түшүп калат. Казак бауырлар бизге жалган декларация менен товардын суммасын итбекер көрсөтүп, көлөмүн документ кагазда 2-3 эсе азайтып берет. Айдоочу жигитке өзү тууралуу айтып берген жагат шекил чырагына майтаам бизнеси тууралуу Жоробайга бир топ нерселерди божурап кирди. Кыргызстандын бажысында өзүбүздүн братандар иштейт. Аларга долясын таштайбыз. Бажыдагы братандар шефтердин, ийимдин жетимдерин,
Prokuratura ушунун баарынын оозлорун өздөрү жабат. Антпей эле мыйзамдуу түрдө кылсаңарчы? Кеп кызыгына кирди. Кептин кызыгына кирген Жоробай суроо узатты. Баарын мыйзамдуу түрдө кылсаганда Кыргызстан мамлекетинин бажы салыгы бизге бир топ кымбатка түшүп калат. Мындай жол менен алып өтсөк, бажы салыгы катары Кыргызстанга арзыбаган копейка акча төлөйсүң. Жолдо да эч ким текшербейт. Түзүгүнүм, бизнесиң жакшы экен. Жараткан сага эселеп берсин. Иншалла, таксыр, айтканыңыз келсин. Автоунаада экөөнөн башка жан жок. Айдоочу жолдо божурап сүйлөшүп келгенге гана бир жүргүнчү алып, жолго чыккан шекил. Анын ниети кабыл болуп, экөө бир топко дейре божурашып келишти. Айдоочу жигит өзүнүн бизнеси, жыгач менен мебелди Кыргыздын бажы кызматына ит бекер салык төлөп, кандайча алып өтсө болор схемасын шашпай айтып берди. Андан тышкары Жоробойго ыйман, дин тууралуу, адал менен арам, Кудай тууралуу көпкө масала айтты. Бир аздан соң айдоочу жигит Жоробойго суроо узатты. Кайда иштейсиз, аке? УКМКда. Жигит чочуп кетти. Кандай дейсиз? УКМКда, деп Жоробой жезде дагы кайталады. Түзүк, аке, түзүк. Жоробой жезде Россиядагы ишкер бажасы тартууга берген кымбат баалуу саатын чөнтөгүнөн алып чыгып, оң колуна такты. Шымынын чөнтөгүн аңтарып, кызыл тыштуу кызматтык күбөлүгүн кармалап көрүп, төш чөнтөгүнө салып койду. Мунун баарын айдоочу жигит көз кырынан байкап келатты. Анан Жоробойдон жигит майын жумшак сурады. Ош тарапка иштер менен келдиңизби, байке? Жок, келбейт деле болчумун. Президенттин жеке тапшырмасы менен атайын келдик да. Жоробой жезде күлдү. Мурда кайда иштедиңиз эле, байке? Айдоочу жигит абайлап сурады. ИИМде, особый отделде иштедим. Кийин шеф УКМКга өзү которуп алды. Бул жакта да өзүм иштеп көнгөн особый отделде иштеп жүрөмүн. Солай энди, бауырым. Жоробой айдоочу жигитти эмне дейт экен дегенсип сынай тиктеп, кытмыр күлдү. Жетим лам деп ооз ачкан жок. Бир топко дейре алдыны ойлуу тиктеп айдап келди да. Жоробойдун ачуусуна тийип албайын деп кыйтыр сурады. Кай жерден болосуз, байке? Кай жердин азаматы болосуз деп сурабапмын деп ичинен өкүнүп калды. Алайдан. Түзүк. Айдоочу жигит кубанып кетти. Мага ыраматылык чоң энем түпкү тегиң алайдан деп айтып калчу эле. Сен анда мага жээн болот турбайсыңбы? Ошол маалда Жоробой жезде терезеден жол боюн караса, өзгөн пивосу деген жазуу көзүнө урунду. Пиво көзүнөн учкан жаны оозунан ушул сөз кантип чыгып кеткенин билбейт. Ай жаныбар, өзгөн пивосу бир кружканы култ-култ тартып жиберсе, Жигит ушуну күтүп тургансып чукул токтоп, Жоробойго кайрылды. Пиво ичесизби, тага? Ичиңиз, тага, иче бериң. Жоробой чукул токтогон унаадан түшмөкчү болду эле, жигит чыйпыйы чыгып кыйкырды. Олтура бериңиз, тага, өзүм айдап барам. Катуу ылдамдыкта пиво саткан күркөдөн бир топко узап кеткен автоунаасын арты менен айдап келди. Жоробой жезде жигитти жолдо кармагысы келбеди. Бир бөтөлкө өзгөн пивосун идишке куйдуруп, автоунаага кайтып келип, жайына отурду. Мен азыр келем, тага. Жигит автоунаадан ыргып түшүп, пиво саткан күркөгө чуркап кирип кетти. Бир аздан соң колуна 10 литрлик идишке куйулган пивону, 5-6 даана ышталган балык көтөрүп жетип келди да, баарын Жоробойго сунду. Бул жээниңизден сизге подарка, тага. Бишкекке жеткен соң дос жарлар менен жыргап ичип коюңуз. Азыр пивону карандай ичпей, мына бул балык менен ичиңиз. Ай, жeenим, жөн койсоң деле болмок. Ушуну ырас кылдың да, деп аз жерден айтып жибере жаздап, кайра сөзүн оңдоп кетти. Жолду катар бөтөлкөдөгү муздак пивону ышталган балык менен сугунган Жоробойго жол азабы, көр азабы деле анча билинбей калды. Чычканга киргенде жээни Жоробойго кайрылды. Жүрүңүз, тага, биртике шам-шум этип албайлыбы? Тага жээн унаадан түшүп, ээрчишкен бойдон кафеге кирип кетишти. Жоробой жезде сыртта турган сөрүгө отуруп, биртке эле тамак ичерин айтса, ага көнбөгөн жээни болбой жатып, кафенин төрүндөгү жабык кабинага жетелеп кирди. Жоробой жезде бети башын чайкап, кабинага кайрылып келсе, жээни тамакка буйрутма берип салыптыр. Бир аздан соң 2-3 официант кыз
Буйрулган тамакты көтөрүп кабинага кирип келишти. Тамактын түрү жайнайт. Казы карта, чучук басылган 5 бармак, козу шорпу, шишкебек, суусундуктар. Жоробай жезде ичинен таң калып койду. Сыягы жигит тең жегенди теңирим сүйүптүр деген жан көрүнөт. Өзүнө буйрган тамактан Жоробойго да айттырган тура. Жоробай жезени шашмажаны тамактын акчасын алдын ала төлөгөнү ийрик 5000 акча сунду эле шылтоо менен майдалатып алайын деп ойлогон. Жээни колун жаңсап, "Жөн эле коюңуз тага, мен баарын төлөп койдум." Жоробай жезде буга ичинен чындап таң калды. Көзүмө көрүнчү көрүнүп, азыткы азгырып жаткан жокпу деген ойда кетти. "Тамагыңыздар таттуу болсун" деп коюп, чыгып бараткан официант кызга айдоочу жигит кайрылды. "Коньяк жок беле, чоң кыз?" "Бар." "Анда тагам экөөбүзгө бир коньяк." "Жарайт." Кетип бараткан официант кыз бир нерсени эстегендей артына кылчайып айдоочу жигитке айтты. "Бирок эскертип коеюн байке, бизде коньяктын эң арзаны 1,5 миң сом." "Таза коньяк канчадан?" айдоочу жигит сурады. "Бар эле таза" деди официант кыз. "Жакшылары 2 миң сомдон." "Анда бизге 2 миң сомдуктан бирди." "Жарайт байке." "Батыраак болсун, чоң кыз." "Макул байке, баары сиз айткандай болот." Көп өтпөй официант кыз бир шише коньякты 2 стаканы менен көтөрүп келип столго койду да, коньяктын оозун ачып, чыгып баратып экөөнө дагы жайдары кайрылды. "Тамагыңыздар таттуу болсун, келип туруңуздар." Саартан бери оозуна түк наар албаган Жоробай жезденин тамакка табити эми араандай ачылды. 5 бармактан шашпай жеп, шишкебектен ооз тийгенче алдыга келген коньяктан алып отурду. Маңдайында коньяк куюп отурган айдоочу жигитти астыртаан карап коет. Бир таң калганы, алгач көзүнө букадай көрүнгөн арстан айбат жигит эми көзүнө кичирейип кеткенсип бүжүрөйүп көрүндү. Эмнеден улам экенин түшүнүк. Муну ичке кирген коньяктын кубаты деп ойлоду. Адам ичкенде шер тартып калат эмеспи? Жоробайды астыртан тиктеген жигит бул нерсеге ичинен өтө таң калды. Кызмат сүрү, мансап сүрү деген такыр башка тура. Үстүнө костюм шым кийип, галстук тагынган кишини алгач көргөндө катардагы эле адамдардын бири деп ойлогон. Азыр эми төрдө шишкебектен жеп, коньяктан шашпай ичип отурган бейтаныш кудум эле электин башын кажып отурган тажаал арыстандай туюлду. Көрсө, кызматтан кызматка көтөрүлгөн, чокусун жеген кексе бирөө тура. Жоробайды таз башы андан бетер сүрдү көрсөттү. "Чачын бекерден жеди дейсиңби? Бул бир чокусун жеген кексе чекист. Саатты сол колго эмес, оң колго тагынган эле эмнени каңкуулап турат. Жөнөкөй эмес, кыскасы. УКМКнын адамы эч качан тааныш тунуш менен ичимдик ичпейт. Ичиндеги сырын айтып салыштан коркот. Булар ушинтип жалгызап ичишет. Бул жетимдер сенин бир тууган жээн, карын бөлө, кудагы экениңе да карашпайт. Адамдын ичин аңтарган кишилер. Кишиге жакшылыгы жок, кыскасы." Айдоочу жигит бир күн ушул тазбаштын алдында шөмтүрөп, сурак берип отурганын элестетип, заманасы куурулуп, денеси дүркүрөй түшүп, чекесинен муздак тер кетти. Тамак желип, коньяктын шишеси бошой түшкөндө, Жоробай жезденин чекеси нымшып тердеп, кылжыңдап сүйлөп да, ырдап да чыккысы келди. Бирок президент аялынын жолго чыгаарда WhatsApp'тан "Жолдо шалпыңдап ичип чычпай, чыкыйып жакшынакай кет" деген сөзүн эстеп, айдоочу жигиттин мечит салган такыбалыгын эске алып, азыраак сүйлөп, өзүн салмактуу кармагысы келди. Бул ирет бажаңдап көп сүйлөгүсү келбеди. Өзүн мизирейип бир сырдуу кармоого белсенди. Анткен сайын жанындагы жээни андан бетер кичирейип, эчтеке арзыбаган чекитке айланып, жоголуп бараткансып туюлду. Кафеден чыгышкан соң Жоробай автоунаа тарапка сүзүлө басып келди. Жаны жер тартып, көзү үргүлөп баратты. Автоунаага келсе айдоочу жигит орундуктарды жаткырып, кенен төшөк салып коюптур. Жоробай төшөккө кеңири жатып кетпей болду. Унутуп кала электи деп, шашкан жаны жигитке жол кире акысын сунду эле. Жигит Алланын ыраазычылыгы үчүн бекер алып кетерин айтып, сунулган акчаны албай койду. Башы жаздыкка тиер замат чарчаган жаны корулдап уйкуга кетти. Анын уктап жатканынан пайдаланып айдоочу жигит кафенин артына өтүп, аялына телефон чалып кирди. "Алло, жаным." Телефондон уйкусураган аялдын үнү угулду. "Тынчыман келатасыңарбы?" "Алло, Жайнагүл, уктай элек белеңер?" аялынан сурады. "Жатканыма 3 сааттан ашты", деди аялы уйкусурап. "Эмне болду? Сен бул кишини кайдан таптың эле?" "Оштон Бишкекке кетем.
Bir adam деп WhatsApp группага өзү жазган. Эмнеге? УКМКда иштейм дейт го. УКМКда иштесе эмне экен? УКМКнын адамы жаныңды сууруп алмак беле. Алып келе бер, жөн эле. Мен келе со буга Казакстандан кантип темный ход менен товар алып кирерибизди төкпөй чачпай баарына айтып берип жатпаймынбы? Я, аялы чочуп кетти. Уйкулуу көздөрү умаштай ачылды. Бук жеген айтасызбы, көкме? Мунун УКМКда иштерин билди дейсиңби? Деди жигит бүшүркөп. Айтарын айтып алып эми өзүмдүн жүрөгүм түшүп жатат. Чала болот сага. Аялы кыйкырды. Эми тилиңден сүйрөп барып камап салсын. Шүмүрөйүп сурак берип жата бересиң, эшек. Мени кечирип койчу, Жайнаш. Ай, меси жок келесо. Аялы булкунду. Өзүң айылга мечит салсаң, аз өтпөй УКМКда уурулукка шектелип кармалып, түрмөдө жатсаң, ушул кылганың жакшыбы эми? Албетте жакшы эмес, деди жигит бүжүрөп. Мен деле эптеп тиричилик кылып жүргөн бир бакырмын да. Тиричилигиң көтүңдө калгыр. Аялы ажылдап берди. Түрмөгө өзүң кетсең да мейли эле. Өзүң менен кошо товар ташыган эки ажы кайнагаңды, 5 убак намаз окуган бир тууган иниңди кошо ала жатасың. Биздин уруктуу элге бүт уят кылып таанытасың, келесо. Угуп жатасыңбы мени? Кайнатаң менен кайненең ажыга барып келген такыба адамдар. Муну укканда жигиттин күйбөгөн жери күл болуп түтөп кетти. Тилиңден көр, тантык. Телефондон аялы кыйкырды. Жайнаш, мени уксаң. Жигит аялынын жинине тийип албайын деп майын үн катты. Бул киши алайлык, мага тага болот экен. Таган болсо эмне кылайын? Сен кыйкырбай сөздү ук, жаным. Мен эртең менен саат 10-дордо үйгө барып калам. Биз баргыча үстүнкү кабаттагы VIP залга дасторкон даярдап койчу. Эмне, дасторконго сенин тилиңди туурап коёмбу? Жок, жаным, Жайнаш. Биздин барышыбызга бүтүн козу гриль заказ кыл. VIP залдын кондиционерин иштетип кой. Алайлык тагам ичимдик ичкен киши экен. Ошого жаныбыздагы соода борборуна бар да коньяктын эң кымбатынан 2-3тү ал. Жарайт, деди аялы. Мени бир жолу кечирип койчу, жаным. Коньяктын арзанынан эмес, эң кымбатынан ал. Уктуңбу? Алтыным, Жайнаш. Жоробай жезде көзүнө шоолдоп тамган жарыктан улам ойгонуп кетти. Көзүн ачса, автоунаа ичине салынган кенен төшөктө жатыптыр. Төшөккө кандайча жатып калганын билбейт. Акырын башын көтөрүп сыртты карады. Өмүрү көрбөгөн ээн талаада баратканын сезгенде жүрөгү шуудей түшүп, оозуна тыгылды. Акырын башын буруп алдыны карады. Кара тоорусунан келген өгүздөй жигит алдыны тиктеген калыбында автоунааны зуулдата айдап баратты. Бул жигитти кайдан көргөнүн көпкө эстей албай жатып, бир топтон кийин араң тааныды. Кече ушунун автоунаасына отуруп, борборду көздөй жол тарткан эмес беле. Айдоочу жигит жолдо эмнелер тууралуу айтып бергенин бүт эстеди. Жоробай бир укканын эч унутпай турган адам. Бир аздан соң тээ алыстан карарган айылдын караны көрүндү. Жоробай жөтөлүмүш болду эле, жигит күзгүдөн ага жылмайып кайрылды. Кутман таң, тага, жакшы салып турдуңузбу? Ой, мен кайда жатам? Жоробай түшүнбөгөндөй суроо узатты. Кайда баратам деге? Ха-ха-ха. Буга жооп катары кара тору топучан жигит шаңдуу каткырды. Сизди кыйналбай деп, жатып кетсин деп төшөк салып бердим да, тага. Астыга, менин жаныма өтүп алың, тага. Автоунаа жол боюндагы соода имараттардын бирин өбөктөй барып токтоду. Жоробай жезде имараттын ичине кирип кетип, ажатканасында бети башын бир сыйра чайканып, кайра чыгып келди. Сокулук айылын аралап, Бишкекке жакындап калышкан. Айдоочу жигит кеп баштады. Сураша келсе, кыргыз кыргызга тууган чыгат дейт. Сиздей тагамды тапканыма кубанычтамын, тага. Рахмат жeenим. Өркүнүң өссүн. Эми бир тилди алың, тага. Айдоочу жигит собол таштады. Жeenим, кулак сенде. Үйгө дасторкон даярдатып койдум эле. Кадырлуу коногуң болуп кетпесеңиз, сизге таарынам, тага. Жeenим, жөн эле койчу ушуну. Жөн эле кой албайм, тага. Үйүңүзгө дере өзүм жеткирип коем. Жоробай жезде көңүлчөөк жана эмеспи. Муну каалабай турса да, чакырган жерден калба деген оюна кылт этип, баш тартып кое албады. Жигиттин көңүлү үчүн гана 1-2 саат олтуруп кайтууну чечти. Бул жигитке менин эмнем жагып калды экен? Же жөн гана жылдызыбыз келишип калдыбы? Ушуну ойлой башы катыды. Сизде бир ишим бар, тага. Бир маалда жигит алдынан көз албай айдап баратып, ага дагы кайрылды. Жeenим, кош, кулак сенде. Жакында Казакстандан крупный товар алып киребиз. УКМКда иштейт экенсиз. Башкага бергенди сизге берип, бул жагын сиз аркылуу сүйлөшсөк кантет? Долиясын жакшы чыгарып берем.
Жигит Жоробайга үмүт менен карады. Ой, жок, женим. Бул менин колумдан келбейт. Жоробай дароо баш тартты. Эмнеге тага? Айдоочу жигит ага жалдырай тиктеди. Мен УКМКда лөкүйгөн кызматты иштесем, анда бир жөн эле. Короз шыпыргычтын колунан мындай иш келмек беле? Ыя, жигит чочуп кетти. Короз шыпыргыч дейсизби? Ооба, УКМКнын корозун шыпырып иштейм. А сиз мурда ийимде особый отделде иштегем деп айтпадыңызбы? Ооба, ийимде да бак сугарган кароолчу, кийин короз шыпыргыч болуп иштедим. Кийин шеф ийимден УКМКга которулганда менин кызматымды жактырып, өзүнүн жанына, УКМКнын башкы имаратына которуп алды. Ийимдин УКМКнын адамдары бизди тамашалап, особый отдел деп тергешет. Жоробай жигитке карап жылмайды. Президенттин жеке тапшырмасы менен ош тарапка келдим деп айткандай болдуңуз эле. Президент деп мен аялымды айтам. Жеңеңди тамашалап, президент деп тергеп коем да. Түшүнүктүү. Андан ары жигит лам деп ооз ачкан жок. Жоробай жезденин ак көңүл жаны буга түтпөй, анын көңүлүн калтыргысы келбеди окшойт. Төш чөнтөгүнүн кызыл тыштуу кызматтык күбөлүгүн алып чыгып, жигитке ачып көрсөттү. Мына женим, калп айтсам өлөйүн. Айдоочу жигит үңүлүп караса, күбөлүк ичине Жоробайдын сүрөтү чапталып, чоң тамгалар менен Бишкек шаардык тазалык кызматкери деп бадырайта жазылып турат. Үстүнөн оор жүктү түшүрүп салгандай жигит өзүнүн жеңил сезип, жаны жай ала түштү. Баш тамыры чыңалып калганы өзүнө эми араң сезилди. Аңгыча сапарга арып, автоунаа Ош базары тушка келип токтогондо, айдоочу жигит Жоробайды карабай туруп үн катты. Келдик, жолдош УКМК. Автоунаадан түшөр алдында Жоробай жезде жолду катар сыйлап келген жигитке ичи жылып, алакан жая көпкө эбиреп-жебиреп батасын берди. Андан соң сумкасын алып, жолдо айдоочу жигит сый катары алып берген 10 литрлик пивону көтөрө түштү. Көңүлчөк жаны артына бурулуп, автоунаанын ачык терезесинен жигитке дагы кайрылды. Ишиң ар дайым илгери болсун, женим. Эки тоо көрүшпөйт, эки адам көрүшөт, Айдоочу жигит анын сөзүн аягына дээри укпастан, баасы $150,000 чапчыган жаңы Lexus унаасын зуу айдап жөнөдү. Ал узап кеткен соң Жоробай жезде бир нерсеге катуу өкүндү. Ыраазычылык катары айдоочу жигитке кайненеси салып берген сары майдан бир бөтөлкө, кышкысын эзип ичкенге, түйүнчөктөгү куруттун жарымын берип коюшту унутуп калыптыр. Эсиңе жара чыккырдыкы десе. Айдоочу жигит өзү үйүнө конокко чакырып алып, кайра унчукпай койгонуна деле капа болгон жок. Бирок жолду катар пиво, тамактан бери алып берип сыйлап, жөн алып келбей, төшөккө жаткырып, бекер алып келген мейман достугуна такыр эле акылы жетпей койду. Эмнеден уламмынт экен? Балким мыйзамдуу, туура жол менен күн кечирген, жүрөгүндө ыйманы бар жан чыгар. Айылына мечитти бекеринен салды дейсиңби?